Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 0205 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Туркияда катуу шамалдан улам мечиттин кош мунарасынын бири кулады. Туркияда аба ырайы кескин өзгөрүп, суу каптоо жана шамал болууда. Анын натыйжасында акыркы суткада калктуу конуштар жабыркады. Бул тууралуу бүгүн 21 апрелде жергиликтүү басылмалар жазды. Ага ылайык өлкөнүн Чанкыры шаарында болгон катуу шамал мечиттин кош мунарасынын бирин кулатты. Социалдык тармактарга тараган видеодон мунаранын экинчиси чайпалып барып урап түшкөнүн көрүүгө болот. Ал эми Стамбулда катаал аба ырайынын кесепетинен дарактар жолдорго кулап, метро станциясын суу каптады. Аймактык метеорология башкармалыгынын маалыматына караганда, шамалдын ылдамдыгы Анталиянын борборунда саатына 68,4 километрге, Кемер аймагындагы Сиглик айылында саатына 118 километрге жетти. Ошондой эле Измирде күчтүү торнадо катталды. Мындан тышкары катуу шамал Самсун, Корум, Кастамону, Амайся, Синоп сыяктуу калктуу конуштарга да таасирин тийгизди. Ал жакта үйлөр жабыркап, бак-дарактар кулап, унаалар зыянга учураган. Алдын ала маалыматтарга караганда, азырынча жабыркагандар жана каза болгондор тууралуу маалымат түшө электиги кошумчаланды. Булак Супер Кежи. Камчыбек Ташиев жогорку кеңешти таркатууга негиз жок экенин айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин азыркы чакырылышын толук таркатып жибергенге негиз жок экенин айтты. Бул тууралуу ал Баткен Ош жана Кара Суу 1 мандаттуу шайлоо округдары боюнча парламенттин депутаттыгына өтүп жаткан мөөнөтүнөн мурда шайлоо тууралуу Саясат Кежи сайтына берген кыска маегинде айтты. Ал бийлик бул шайлоодо бир да талапкерди колдобой турганын, алар таза атааңдаштыкта шайланып келиши керектигин билдирип, 7-чи чакырылыштын депутаттары тууралуу да суроого жооп берген. Жалпы парламенттин атына сүйкөп келе жаткан депутаттардын тобу бар болчу. Шайлоого көп каражат керек. Ошону оорлар, коррупционерлерден алып, элге тоодой убада берип депутат болушкан. Бүгүн андай адамдардан парламентти тазалап бүтүп калдык. Толук таркатып салууга негиз жок. Себеби элдин чыныгы колдоосу менен келген таза депутаттар да бар. Мурда терс иштерге шектелген адамдар менен бир чакырылышта отуруп калышканына алардын күнөөсү жок да. Парламент толук таза болуш үчүн акчага, кооз убадага алданып, добуш бергенди токтотуш керек. Эл алданбай, акты актай, караны карадай ажыратып, туура тандоо жүргүзсө, парламентта таза болот деген ал. Номер 2 Баткен, номер 7 Ош жана номер 9 Кара Суу 1 мандаттуу шайлоо округдарында 28 апрелде шайлоо өтөт. Ушул күндөрү үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 15 февралда Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында абакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече видео жарыяланган. Бул материалдардан кийин 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырып, Борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү жазган арыздын негизинде алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. 2021 жылы Райымбек Матраимов менен чогуу соттолуп, айып пул төлөгөн Абдыбахап Бурунбаев 14 февралда депутаттык мандатын тапшырган. Айбек Осмонов болсо 13 мартта өзү жазган арыздын негизинде мандатынан кол жууган. Бишкектин административдик соту 1 март Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Соттун чечимине ылайык депутаттык мандат бул округда өткөн шайлоого катышкан Абдурахман Хажи Муртазалиевке берилет. Бул чечимди Бишкек шаардык соту апрель айында күчүндө калтырды. 2021 жылы ишин баштаган парламенттин 7-чи чакырылышы 90 депутаттан турат. Алардын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн округдардан бирден шайланып келген. Коомчулукта жогорку кеңештин депутаттары маанилүү маселелерде позициясын билдирбейт, президенттик администрациянын нотариалдык органы болуп калды деген сын доомат көп айтылат. Булак Азаттык. Каракулжада кечээки сел бир адамдын өмүрүн алды.
Ош облусунда болгон кечээки сел айдоочунун өмүрүн алып кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кырсык Каракулжа районунун Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун 41-чакырымында болгон. 4 адам отурган автокөлүк селде калып, 2 аял менен жаш баланы жергиликтүү эл сактаганга жетишкен. Ал эми айдоочуну ылай аралашкан жаалуу катуу суу агызып кеткен. Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан келген 11 адам сөөктү сайдан издеп таап, туугандарына өткөрүп берген. Эске салсак, 20 апрелде Ош облустун бир катар аймактарында сел жүргөн. Булак Спутник KG. Депутат Эмилбек Жусупов мандатын тапшыруу боюнча БШКга арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов 20 апрелде мандатын тапшыруу боюнча арыз жазганын билдирди. Маалыматка ылайык, эл өкүлүнүн берген арызы БШКнын жакынкы отурумдарында каралат. Жусуповдун мындай чечиминин себеби азырынча айтыла элек. Ал депутаттыкка 2021-жылы Ишеним партиясынан шайланып келген. Булак Супер KG. Баткенде унадан 51 килограммдан ашуун баңгизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Тажикстандан Кыргызстанга афган тектүү банги каражаттарынын өзгөчө ири партияларын жеткирүү жана сатуу каналын аныктоо жана токтотуу боюнча атайын операция ийгиликтүү өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө Баткен шаарынын аймагында жаранын башкаруусундагы Рыналд үлгүсүндөгү уна токтотулган. Анын ичинде 51 килограмм 270 грамм баңгизат табылган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусунун негизинде кармалган баңгизаттар афган кашиши экендиги аныкталып, бул иш боюнча 1972-жылы туулган Ош облустун тургуну кармалды. Азыркы тапта ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Булак Супер KG.